Библия 1500 жыл аралыгында 40-ка жакын адам тарабынан Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган китеп. Китептин аты грек тилиндеги Библиос деген сөздөн алынган. Китептер деген маанини билдирет. Ал байыркы келишим жана жаңы келишим деген эки бөлүктөн турат. Байыркы келишим Мусанын убагында Кудайдын еврей эли менен түзгөн келишимине байланыштуу жазылган китептердин жыйнагы. Жаңы келишим Кудайдын Ыйса Машаякка ишенген адамдардын бардыгы менен түзгөн келишимине байланыштуу жазылган китептердин жыйнагы. Байыркы келишимде Кудайдын бүткүл адамзатка куткаруучуну жибере тургандыгы, ал эми жаңы келишимде куткаруучуну жибергендиги айтылат. Байыркы келишим 39 китептен турат. Алардын көпчүлүгү байыркы еврей тилинде, бир нечеси арамей тилинде жазылган. Бул жыйнакта тарых, мыйзамдар, проза, поэзия жана акыл-насааттар камтылган. Жаңы келишим 27 китептен турат. Бардыгы грек тилинде жазылган. Бул жыйнакта куткаруучу Ыйса Машаяктын төрөлүүсү, жер үстүнө келген максаты, окутуусу, иштери, өлүмү, тирилүүсү жана асманга көтөрүлүп кетүүсү баяндалат. Ошондой эле Ыйса Машаяктын шакирттеринин иштери, алгачкы жыйындын түзүлүшү, ишенгендерге жазылган каттар жана акыркы күн жөнүндөгү пайгамбарчылык жазылган. Библияда 6000ден ашык пайгамбарчылык бар. Алардын 3,5 миңден ашыгы аткарылган. Библия 3384 тилге которулган жана жаңы тилдерге которуу иши уланууда. Кудайдын сөзү болгон бул ыйык китепти кыргыз тилине которууга көптөгөн адамдар катышкан. Ал эми алгачкы котормочу Советбек атанын күбөлүгүн сиздерге сунуштайбыз. Мен Талас район областынын Бакаят районунда Өзгөрүш айылында төрөлгөм. 49-жылы, 55-жылы мектепке баргам. 66-жылы бүткөнбүз мектепти. Онду анан кийин турмушка аттандык да. Мединство өтпөй калдым, анан кийин аскерден кийин университетке өтүп, ошо немис тили бүттүм, Кулай буюрса. Немис тил факультетин. Мен тандаганда жокмун. Мен берден окууга барсам, уже бүт неме толуп калыптыр жана факультеттерчи. Ошо немис тилге эле алып аттыр да. А мен оюмда жок, кирдим немис тилге. Анан ошо менен кирип, анан окуп кетип атпайбы, окуганга колуман келип калып атат да, окуган. Жакшы окуп атпайбы, отличник болуп. Анан отличник болуп окуп бүтүп атканда бүтөргө жакын уже биз экинчи курстан баштап эле мен бөлөк студенттерге жардам берип ушинтип баштадым да. Анан кийин баягы факультетте мугалимдер билет да. Анан кийин дайым эле Садыров деп бир нерсе мени чакырат, кел бизге жардам бер деп. Анан жардам берип, консультация өтүп, тиги кылып, бу кылып жүргөм. Анан эле окуу бүтөрдө мен ошо жерге калтыра баштап атканда башындачы. Анан мен бөлүнбөй жүрө бергем. Студенттерди августтун башында бөлүп салат жана бүткөндөн кийинчи, тиги мисалы үчүн Баткенге, жака бияка деп. А мен калып калгам. Анан прям сентябрдын астында анан декан айтып атпайбы мага, 1-2 жыл иштеп келбейсиңби сыртка деп. Көрсөм менин ордума бирөө келип аттыр да. Анан кийин түшүндүм мен. Анан эмне кылыш керек? Анан келинчек Урмат боюндар болчу. Үйдө болчу Таласта. Анан үйгө барып мына сүйлөшүп, Забрайнога барсам, Забрайнодо ошо бир киши тур директор экен Калин мектебинин. Анан ошол киши как раз немис тилчеси, о, как раз менин немис тилим кетип калды эле. Сонун болбоду деп анан мени немис тилге жазып алды. Ошо Калин мектебинде иштеп калдым да. 77-жылы 6 сентябрда орноштум. 1977-жылы 6 сентябрда. Анан октябрда жана бир кыздын атасы келип калды. Паулюс деген, Жони деген кыз бар, ошонун атасы үйгө келиптир. Мен жумуштап келдим эле деп анан ошол киши айтпадыбы, Библияны которолу депчи. Анан мейли деп анан эмне кыларды билбейбиз. Же ал киши билбейт экен. Мен билбейт экенмин. Анан которуп баштадым мен. Жумасына 2 күн которобуз, 2 күн кечинде 6-дан кийин которобуз, 10го чейин. Ошо бүтсөк, глава, 2 главаны болду. Бүтпөсө ондон кийин улантып, короче, 2 глава бүтүш керек да.
Анан башында биринчи которгондорумду тиги киши алып кетип аткан, анан көрсөтүп бөлөктөргө. Анан алар жактырыптыр. Мен бир эле Артурду тааныйм, эч ким тааныбайм бөлөк. Болду. Артурга эле айтам, Артурга берем. Артурга неметет, Артур алып кетет ушул. Ошентип жүрдүк. Анан биринчи баштаганда ошол Матайдын жакшы кабары, анан Марктын жакшы кабары, анан Луканын жакшы кабары, анан Жакандын жакшы кабары. Ошол биринчи ушулар кетти. Словарь да жок экен. Сөздү билбейт экенбиз. Кийин алар естушулуктар оңдоп тургу көптү. Анан ошо менен которо бердик. Мен да кыбырдай бердим. Ошо менен 94-жылга чейин 17 жыл которуп турбуз. Кудайдын сөзүндө адам жүрөгүндө бир нерсени ниет кылат. Бирок анын жообу теңирден болот деп жазылган. Мен төрөлө электеле. Мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электеле. Сенин китебиңде баары жазылып коюлган. Деп Дөөт пайгамбар айткандай, Совет атанын жашоосу үчүн Кудайдын өзгөчө планы бар эле. Күнөөдө жаткан кыргыз элине Кудайдын сөзү аркылуу жарык алып келүү үчүн Теңир так ушул атабызды колдонууну каалаган. Бирок Совет ата кандай гана улуу ишти аткарып жатканын башында түшүнбөгөнүн айтат. Котормонун жүрүшүндө ыйык жазуунун барактарынан жараткан Кудайдын адамзатка болгон улуу сүйүүсү тууралуу окуйт. Жана адамдарды күнөөсүнөн куткарып, түбөлүк өмүр берүү үчүн келген куткаруучу Ыйса Машаяк менен таанышат. Үй бүлөсү менен бирге Теңирге кайрылып, жаңы, кубанычтуу, маңыздуу жашоону башташат. Анан 86-жылы өзүм ооруп калдым. Ооруп калгандан кийин врачтар мээде шишиктеп, колдор чоңоюп, буттар чоңоюп, кебете кепсил өзгөрүлүп, бирок болуп кеттим да таза. Анан кийин 2 айдан кийин өлөсүң деди врачтарчы. Немеден көргөн врачтар. Анан кийин 86 жыл болуп калды. Анан аялыма айттым, ушинтип атат, 2 айдан кийин өлөсүң деп атат. Анан көрөгөм туугандарга көчүп кетели жактан. Семиз мен баса албадым да мындай болуп, тим эле араң жүрүп. Анан өлсөм эми туугандардын арасында калдым. Анан кеттик ошол жака таласка. Аяка баргандан кийин арыктап кайра. Анан кайра иштеп калбадым мектепке. Ошо менен дагы уланта бердим, анан ары кетсей дагы. Баягы өлөсүң деген врачтар унчукпай калды, бүттү. Колдорум баягы чоңойбой ошо менен калды, мына чоң боюнча болду. Мен ишке жарап калдым, анча-мынча тирилик кылганга жарап калдым. Ошо менен анан жүрдүк. Анан бир күнү Артур келип айтпадыбы? Артур немеге кетет болуп калды, Германияга. Ал өзү немис да. Анан кийин мен кетип калам эми. Анан берге иштей бер улантып деп, бирөөдү калтырып кетти, бөлөк ордуна бирөөдүчү. Ошо менен. Анан кийин айтты, биз сыйынып атабыз. Сен Исага кайрыл. Исанын немеси бол, баласы бол деп. Анан мен башында макул болгон жокмун. Анан кийин үй бүлө менен акылдашып, мен 98-жылы тоо кылдым. Менен кийин байбичем, анан балам менен кызым. Анан отурганда сүйлөшүп, ишеним жөнүндө айтып берем. Силер ушундай жолугуп калган эмелер котормо жөнүндө кеп болсо, котормо жөнүндө айтып берем. Үйдөн дайым ошол Исанын жолу менен жүргөнгө аракет кылабыз. Дайыма. Сөгүшмөй жок, урушмай жок. Мисалы үчүн атаң энеңи деген жок. Жакшынакай сөздөр менен тигини кылдырып, муну кылдырып иштеттирип, ушундай жумуш кылып атабыз болду. Былтыр ооругам, абадан жакшы. Анан быйыл жакшымын. Азыр мына мага физикалык кыймыл керек да, мына отун кертип. Негизи эмгек экен. Мен түшүндүм да муну. Эмгек болбосо болбойт экен. Мен бөлөк эмгек кыла албай калдым да. Анан эмне кылам эми мен? Анан бекер отура албайт экенмин. Бекер отурсаң башың ооруп, тиги болуп, кайра жаман экен. Анан ошон үчүн өзүмү да кыйнабай, күнөөгө батпайын деп иштеп атам. Канчалаган элдер Кудайдын сөзү болгон Библия китебин өз эне тилинде окуй алышпайт. Ал эми Библия китеби кыргыз тилине толугу менен которулуп бүткөн. Жана миңдеген замандаштарыбыз бул китептен түбөлүк өмүргө алып барчу жалгыз жолду таап, Кудай менен элдешип, күнөөлөрүнө кечирим алышкан. Бул үчүн Кудайыбызга урмат сый боло берсин.